Жалал Абад шаарында диний экстремизмге жана терроризмге каршы атайын окутуу өттү. Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чарага Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Эрнис Яйдинов, аймактык башкармалыктардын башчылары жана шаар тургундары катышты. ИИМ өкүлдөрү алгач экстремизм, терроризм боюнча катышуучуларга маалымат берди. Кыргызстанда тыюу салынган диний уюмдар тууралуу айтылып, экстремизмдин, терроризмдин алдын алуу багытында иш-аракеттерге токтолушту. Экстремизм жана терроризмди алдын алууда мамлекеттик бийлик өкүлдөрү, анын ичинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз кызматташтыкта кандай иш-чараларды жүргүзөбүз, кандай иш-чараларды алып бара алабыз деген маселени ортого коюп, ошол менен биргеликте ушул диний экстремизм жана терроризмди алдын алууда Кыргызстандын аймагында тыюу салынган экстремисттик террористтик уюмдардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө жана алардын идеологиялары жана Кыргызстанга алып келип жаткан бүгүнкү күндө коркунучтар жөнүндө талкууланмакчы. Ошол жөнүндө сөз маселелер ошол жөнүндө айтылмакчы. Жана ошол нерсе боюнча тийиштүү материалдарды ушул жыйындын катышуучуларына жеткирүү негизги максат болуп эсептелет.